сабак. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Кайрадан экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу түз отуруп, сабакка жакшылап көңүл бургула. Сабак. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурда бир аз ой жүгүртүп машыгып алалы. Анда берилген суроолорго кулак салгыла. Кайсы барабардыкта ката бар? Кана ойлонобуз. Ооба, Б вариантта ката бар. Анткени 1 дециметр квадрат барабар 10.000 миллиметр квадратка. Калган жооптор туура барабардыктардан түзүлгөн. Кийинки суроого кулак салгыла. Квадраттын аянты 36 сантиметр квадрат болсо, жактарынын узундугу канча? Ойлонобуз. Ооба, туура жооп Г варианты. Квадраттын аянты 36 сантиметр квадрат болсо, жактарынын узундугу 6 сантиметрден болот. Кийинки суроого көңүл бургула. Жактары 2 сантиметр жана 8 сантиметр болгон тик бурчтуктун аянты канча? Кана ойлонобуз. Туура жооп Б варианты. Жактары 2 сантиметр жана 8 сантиметр болгон тик бурчтуктун аянты 16 сантиметр квадрат. Бүгүн сабакта чембирдиктерди салыштырууда алардын өз ара байланышын талдоо менен мисал маселе иштейсиңер. Балдар, бизге тапшырма берилди. Эмнеге карата берилген тапшырмалар экен? Ооба, барабардыктар туура аткарылгандай кылып, чембирдиктердин өз ара байланыштарын эске алып, бош орундарга туура келген сандарды коюшубуз керек. Биринчи туюнтмага карайлы. 9 сантиметр квадрат барабар канча миллиметр квадратка? Биз чембирдиктердин ортосундагы өз ара байланыштарды эске алабыз. 1 сантиметр квадрат барабар 100 миллиметр квадратка. Демек, 9 сантиметр квадратты майдалаш үчүн 100гө көбөйтөбүз. 9 сантиметр квадрат барабар 900 миллиметр квадратка. Экинчи барабардыкка карайбыз. 250 миллиметр квадрат канча сантиметр квадрат жана канча миллиметр квадратка барабар? Дагы эле чембирдиктердин өз ара байланышын эске алабыз. 1 сантиметр квадрат барабар 100 миллиметр квадратка. Ирилетиш үчүн 100гө бөлүшүбүз керек. 250 миллиметр квадрат барабар 2 сантиметр квадрат 50 миллиметр квадратка. Үчүнчү барабардыкка карайбыз. 4 метр квадрат барабар канча дециметр квадратка? Метр квадрат менен дециметр квадраттын ортосундагы өз ара байланышын эске салалы. 1 метр квадрат барабар 100 дециметр квадратка. Демек, 4 метрди майдалаш үчүн 4-тү 100гө көбөйтөбүз. 4 метр квадрат барабар 400 дециметр квадратка. Төртүнчү барабардыкка карайлы. 8 километр квадрат барабар канча гектарга? Километр квадрат менен гектардын ортосундагы өз ара байланышты эске алабыз. 1 километр квадрат барабар 100 гектарга. Демек, 8-ди 100гө көбөйтөбүз. 8 километр квадрат барабар 800 гектарга. Бешинчи барабардыкка карайлы. 5 гектар 200 метр квадрат барабар канча метр квадратка? Гектар менен метр квадраттын ортосундагы өз ара байланышты карайлы.
1 гектар барабар 10.000 метр квадратка. 5-ти 10.000ге көбөйтүп, ага 200-дү кошобуз. 5 гектар 200 метр квадрат барабар 50.200 метр квадратка. Балдар, биз барабардыктар туура аткарылгандай кылып, туура келе турган сандарды койдук. Бизге салыштырууга карата тапшырмалар берилди. Биринчи жазууга карайлы. 9 сантиметр квадрат менен 800 миллиметр квадратты салыштырабыз. Бул жерде биринчи сан сантиметр квадрат менен, экинчи сан миллиметр квадрат менен берилген. Биз салыштырыш үчүн бирдей чембирдикке келтиришибиз керек. Ал үчүн сантиметр квадрат менен миллиметр квадраттын ортосундагы өз ара байланышты эске алышыбыз керек. 1 сантиметр квадрат барабар 100 миллиметр квадратка. 9 сантиметр квадратты миллиметр квадратка майдалап алабыз. 900 миллиметр квадрат болот. 900 миллиметр квадрат менен 800 миллиметр квадратты салыштырабыз. 900 миллиметр квадрат чоң 800 миллиметр квадраттан. Экинчи салыштырууга карайбыз. 250 миллиметр квадрат менен 2 сантиметр квадрат 51 миллиметр квадратты салыштырабыз. 2 сантиметр квадрат 51 миллиметр квадратты миллиметр квадратка майдалайбыз. 1 сантиметр квадрат барабар 100 миллиметр квадратка. Майдаласак 251 миллиметр квадрат болот. 250 миллиметр квадрат кичине 251 миллиметр квадраттан. Үчүнчү салыштырууга карайбыз. 4 метр квадрат менен 41 дециметр квадратты салыштырабыз. 4 метр квадратты майдалап алышыбыз керек. 1 метр квадрат барабар 100 дециметр квадратка. Демек, 4-тү 100гө көбөйтөбүз. 400 дециметр квадрат болот. 400 дециметр квадрат чоң 41 дециметр квадраттан. Төртүнчү салыштырууга карайбыз. 8 километр квадрат менен 80 гектарды салыштырабыз. 1 километр квадрат барабар 100 гектарга 8-ди 100гө көбөйтөбүз. 800 болот. 800 гектар чоң 80 гектардан. Бешинчи салыштырууга карайбыз. 5 гектар 200 метр квадрат менен 52.000 метр квадратты салыштырабыз. 1 гектар барабар 10.000 метр квадратка, демек 5 гектарды 10.000ге көбөйтүп 200-дү кошобуз. 50.200 метр квадрат болот. 50.200 метр квадрат кичине 52.000 метр квадраттан. Балдар, эки санды салыштырууда чоңунан кичинесин кемитип, канчага чоң же канчага кичине экенин билебиз. 900 миллиметр квадраттан 800 миллиметр квадратты кемитебиз. Демек, 900 миллиметр квадрат 800 миллиметр квадраттан 100 миллиметр квадратка чоң. Экинчи барабардыкты карайлы. 250 миллиметр квадрат 251 миллиметр квадраттан 1 миллиметр квадратка кичине. Үчүнчү барабардыкка карайлы. 400 дециметр квадрат 41 дециметр квадраттан 359га кичине. Төртүнчү барабардыкка карайлы. 800 метр квадрат 80 метр квадраттан 720 метр квадратка чоң. Акыркы барабардыкка карайлы. 50.200 52.000ден 1.800гө кичине. Балдар, аянттын чембирдиктерин салыштырууда канчага чоң же канчага кичине экенин санды салыштыруудагыдай эле чоңунан кичинесин кемитип билебиз. Балдар, бизге дагы эле аянттын чембирдиктерин салыштырууга карата
тапшырма берилди. Биз аянттын чембирдиктерин биринен экинчиси канча эсе чоң же канча эсе кичине экенин карап көрөлү. Биринчи салыштырууну карайлы. 5 сантиметр квадрат менен 1000 миллиметр квадратты салыштырабыз. Сантиметр квадрат менен миллиметр квадраттын ортосундагы өз ара байланышты карайбыз. 1 сантиметр квадрат барабар 100 миллиметр квадратка. Демек 5-ти 100-гө көбөйтөбүз. 500 болот. Демек 5 сантиметр квадрат кичине 1000 миллиметр квадраттан. Экинчи салыштырууну карайлы. 250 миллиметр квадрат менен 50 миллиметр квадратты салыштырабыз. 250 миллиметр квадрат чоң 50 миллиметр квадраттан. Үчүнчү салыштырууну карайбыз. 4 метр квадрат менен 40 дециметр квадратты салыштырабыз. 1 метр квадрат барабар 100 дециметр квадратка. Демек 400 дециметр квадрат болот. 4 метр квадрат чоң 40 дециметр квадраттан. Төртүнчү салыштырууга карайлы. 3 километр квадрат менен 50 гектарды салыштырабыз. 1 километр квадрат барабар 100 гектарга. 3 километр квадратты гектарга майдаласак 300 гектар болот. 3 километр квадрат чоң 50 гектардан. Акыркы салыштырууга карайлы. 4 гектар 2000 метр квадрат менен 4200 метр квадратты салыштырабыз. 1 гектар барабар 10.000 метр квадратка. 4 гектар 2000 метр квадратка майдаласак 42000 метр квадрат. 42000 метр квадрат чоң 4200 метр квадраттан. Балдар, биз берилген аянттын чембирдиктердин өз ара байланышын эске алып салыштырдык. Эми канча эсе чоң же канча эсе кичине экенин табалы. Эки санды салыштырууда чоңун кичинесине бөлүп, канча эсе чоң же канча эсе кичине экенин табууга болот. 1000 миллиметр квадрат 500 миллиметр квадраттан 2 эсе чоң экен. Балдар, көрдүңөрбү? Аттуу санды аттуу санга бөлгөндө атсыз сан келип чыкты. Кийинкиге карайлы. 250 миллиметр квадрат 50 миллиметр квадраттан 5 эсе чоң экен. 400 дециметр квадрат 40 дециметр квадраттан 10 эсе чоң экен. 300 гектар 50 гектардан 6 эсе чоң. 42000 4200-дөн 10 эсе чоң экен. Балдар, биз бул тапшырмалардан сандын канча эсе чоң жана канча эсе кичине экенин аныктадык. Балдар, бизге маселе берилди. Анда маселенин берилишин жакшылап уккула. Мектептин алма багынын узундугу 2 километр. Туурасы 100 метр. Спорт аянтынын узуну 100 метр, туурасы 500 метр. Алма бактан спорт аянты канчага кичине дейт. Маселе эмне жөнүндө экен? Мектептин алма багы жана спорт аянты жөнүндө экен. Алма багынын узун туурасы канча экен? Узуну 2 километр, туурасы 100 метр экен. Спорт аянтынын узун туурасы канча экен? Спорт аянтынын узуну 100 метр, туурасы 500 метр экен. Булар белгилүү экен. Аянттары канча экени жана спорт аянты алма бактан канча кичине экени белгисиз экен. Анда кыскача шартты тамгалар менен белгилеп жазалы. Алма бактын узунун А1 деп белгилейли. А1 барабар 2 километр.
B1 барабар 500 метр, S1 белгисиз. A2 барабар 100 метр, B2 барабар 500 метр, S2 белгисиз. A1 километр менен берилиптир. Биз майдалап 2000 метр деп жазып алалы. S1'ди табабыз. S1 барабар 2000 метр көбөйтүү 100 метр. Барабар 200.000 метр квадрат. S2'ni табабыз. S2 барабар 100 метр көбөйтүү 500 метр. Барабар 50.000 метр квадрат. Эми канчага кичине деген суроого жооп берели. Биз билебиз, салыштырууда чоңунан кичинесин кемитишибиз керек. 200.000 метр квадрат кемитүү 50.000 метр квадрат. Барабар 150.000 метр квадрат. Акырында жообун жазабыз. Жообу спорт аянты 150.000 метр квадратка кичине. Балдар, ушул жерде канча эсе кичине экенин да таап койсок болот. Спорт аянты канча эсе кичине экен? Канча эсе кичине экенин кантип табабыз? Туура чоң санды кичинесине бөлүп, канча эсе кичине экенин тапсак болот. 200.000 метр квадратты 50.000 метр квадратка бөлсөк 4. Демек 4 эсе кичине экен. Көрдүңөрбү балдар? Биз маселени татаалдатып, канча эсе кичине экенин да таап койдук. Силер да берилген маселелерди өз алдыңарча ушинтип татаалдатып чыгарсаңар болот. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта аянттын чембирдиктерин салыштырууну, чембирдиктердин канчага чоң, канчага кичине, канча эсе чоң, канча эсе кичине барабар экенин аныктадык. Канчага чоң же канчага кичине деген суроого кемитүү амалы менен, канча эсе чоң, канча эсе кичине деген суроого бөлүү амалы менен жооп берилерин билдик. Ага карата мисалдарды, маселелерди түшүндүрүү менен иштедик. Силер үчүн бүгүнкү үйрөнгөндөрүңөр пайдалуу болдуго деп ойлойм. Өз алдыңарча машыгууну уланткыла демекчимин. Балдар, бизге бөлүнгөн убакыт да билинбей соңуна келип жетти. Эмки сабакта экран аркылуу жолугушканча сак саламатта болгула.